Кыргызстанда биринчи жолу кышкы оюндардын фестивали өтүп жатат. Бул самалык көптөгөн эс алуучуларды жана лыжа тебүүнү каалагандарды чогултту. Бул лыжа трассасынын узундугу 8 чакырымды түзөт. Биз үчүн былтырдан бери былтыр келбегенбиз. Быйыл жакшы деңгээлде өтүп атыр деп ойлойбуз. Лыжа тепкен жакшы экен, ден соолугуң үчүн болот экен. Эс алат кезинче да. Кышкы спортко абдан туристтер көп келет деген ойдобуз. Айтмакмын да бул жерде. Чаткалда өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу кар 2 айга узагыраак жайыт. Ноябрдан апрелге чейин. Азырынча алар чана жана баллон тээп жүрүшөт. Бирок жакынкы 5-6 жылда бул жер кышкы спорттун чордонуна айланат. Бул биздин Кыргызстаныбыз үчүн гана эмес, Орто Азия үчүн гана эмес, жалпы континент, дүйнө жүзүндөгү өтө белгилүү чоң курорттун мына потенциалы бар. Ошону мына биздин райондук мамлекеттик администрация потенциалды көрүп, бүгүнкү ушул кышкы фестиваль оюндарды өткөзүүдө. Анткени азыркы учурда билесиздер, ошол климаттын өзгөрүүнөн улам азыр Альпыларда, Франция, Швейцария, Италияларда курорттору кар жок жатат. Же болбосо өтө кымбат, же болбосо жасалма. Ошондуктан ушул жерде биздин табиятыбызга, биздин климатыбызга суктанып, ушул Чаткалдын бурчунда, ушул тоодогу курорттун келечеги өтө чоң. Бул эми азыр биздин райондо потенциал болуп жатат. Кардын көптүгү, сезондун тууралыгы, анан деңиз деңгээлинин жабыстыгы. Каракол менен салыштырып келсем, ушул 1500 метрде турат. Каракол 3000 метрде. Анан бул жерге көптөгөн жакынкы аралыкта түштүк. Ош, Жалал Абад, жакынкы Өзбекстан боюнча эң жакынкы кардын көптүгү, Кыргызстандагы узактыгы Чаткалда болуп жатат. Анан биз ошону ойлонуп туруп, ушул именно Акташ айылы. Бул өйдөкү зонага караганда кардын калыңдыгы эң тайыз болгондо 1 метр, болбосо 2 метрге чейин кар жайт. Анан ушул жерде ылайыктап, жерин тактап ушул жерде ачып атабыз, лыжный база. Анан келечекте муну көп инфраструктура куруш керек, чоң жумуштар бар алдыбызда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өзү да лыжа тээп, журналисттерге таасирлери менен бөлүштү. Мына буюрса мамлекеттик администрация дагы, жергиликтүү бизнес дагы ушул курортту жакшы өнүктүрүп, буюрса эмки жылы дагы ушул улуттук масштабтагы база, андан кийин мына дүйнөлүк чемпионаттарда кабыл алчу, буюрса чоң Кыргызстандын открыткасы болуп турчу потенциалы бар, ошону ишке ашырышыбыз биздин милдет. Биринчи мелдеш жергиликтүү тургундар арасында өттү. Жеңүүчүлөр медалдар жана баалуу белектер менен сыйланышты. Белгилей кетсек, кышкы туризмди өнүктүрүү мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири болуп саналат. Рахат Кыдыр Токтоева, Иният Эргешова, ЛТР, Жалал Абад облусу.